Ошол кыздарды алдап сүйлөшүп жүргөндөргө айтарым, макул 4 жыл сүйлөштүң, макул 5 жыл сүйлөштүң дейли ошол кыз менен. Алдап үйлөнүп алдың дейли. Анан сен айлыкка араң жашап атасың. Себеби сен карьера кылган жоксуң, иштеген жоксуң, ийгиликке жеткен жоксуң бойдок учурда. Каалаган кызга барып жүрдүң, түнү 12ге чейин уктабай сүйлөшүп жүрдүң ар ким менен, каалаган ишиңди кылып жүрдүң бойдок учурда. Ийгиликке жеткен жоксуң, акча тапкан жоксуң, машина алган жоксуң, үй алган жоксуң, керектүү нерселерди кылган жоксуң айтор. Андан кийин айлыктан айлыкка араң секирип жашап аткан квартираңдагы аренда, машинаңдагы аренда, бар жок аренда болуп жатып калган да. Буга ким күнөөлүү? Сөзсүз түрдө сен өзүң күнөөлүүсүң. Убагында аракет кылган жоксуң. Каалагандай акчаңды чачып жүрдүң. Же акылың ордунда эмес, же дени жагың ордунда эмес. Айтор сен тауып аткан акчаң арендага, квартирага кетет, магазинге карызга төлөйсүң, машинаңдагы аренда ага бересиң. Айтор тапкан акчаңда эч береке болбойт. Анан ушинтип жүрдүң. Бойдок учурду керексиз өткөздүң, эми араң жашап атасың да, эми элестет. Кызың чуркап келди дагы. Ата, мындай нерсени алып бериң деди да. Ошол учурда жетет да бул жергечи. Эх дейсиң да, өткөзгөн күндөрүң ушунча убакыт иле бергиң келет да. Эх, өмүр ай дейт го. Ошол өткүнчү өмүрдү өзгөчө бойдокчулук учурду туура пайдаланбасаң болбойт. Ошол эң жашоонун алтын учуру бойдокчулук учуру. Бойдокчулук учурда кээ бирөөлөр студент, кээ бирөөлөр ишчи, кээ бирөөлөр бизнесмен, кээ бирөөлөр врач, айтор ар ким өзүнүн жолун тапканга аракет кылат. Тапканда дагы татыктуусу бол, күчтүүсү бол, лидери бол. Жол чекесинде жүрө турган эмес, ортосунан секирбесең болбойт. Жыгылсаң дагы төдөн жыгыл. Айтайын дегеним аракет кыл. Эртең балдарың келип кучактап, бутуңа кучактап, ата мынаны алып бериң дегенде ойлонбой алып беришиң керек да. Ошо нерсеге даяр бол.